Кыргыздын көөнөрбөс өнөрү бул колундагы комуз экен. Ошондой эле кылымдардан кылымдарды каратып келе жаткан Кыргыздын улуттук оюндардагы сөз түрдө бул сапта бар. Ал тургай Манас атабыздын бала чагы тууралуу баяндарды окуй турган болсок, чакмактап мына ушул чаптырып деп тогуз коргол тууралуу кеп болгон. Бул мүнөттөрдө биз меймандарыбыз менен тогуз коргол тууралуу сүйлөшөбүз. Ал эми таңкы конокторубуз Абдусалим Чылымов, тогуз коргол федерациясынын ардактуу президенти, Нурия Султанмуратова, тогуз коргол оюну боюнча башкы машыктыруучу, жана ошондой эле биздин кесиптешибиз менен азыркы тапта оюндун бир кырына келип калган Белек Мамбеталиев бир катар оюндардын жеңүүчүсү конокко келишкен. Студиябызга кош келипсиздер. Жакында эле мына ушул сынак болуп өттү Талас жергесинде деп уктук. Деги эле талаптары кандай болду? Лицензияга жолдомо берилди деп уктук. Өзүңүздөр билгендей, ушу 22 марттан 1 апрелге чейин Талас жергесинде Кыргыз Республикасынын чемпионаты болуп өттү. Ал чемпионатка бүт Кыргызстан 3 этап менен өттү да. Биринчи райондордо, анан областтарда тандалып отуруп, ар бир аймактан, региондордон бизге эң мыкты деген оюнчулар ушу Таласка барып катышканга укук алышып, бул чемпионаттын жыйынтыгында биз быйылкы жылы Азиянын чемпионаты болот. Азиянын 3-чү чемпионаты болот. Ошол чемпионат бизде Кытай өлкөсүндө болгон турат. Ошол жака биз жолдомолорду берип, мыктыларды тандап алуу максатында өткөздүк. Ошол мыктылардын бири бүгүн бизде студияда кесиптешим Чыңгыз менен тогуз коргол ойноп атат. Анда Белекке сөз берсек. Белек менен өзүңүздөр көргөндөй мына тогуз коргол оюнун мен жакшы билбесем дагы мага үйрөтүп атат. Белек жеңишиңиз кут болсун біріншіден. Эң сонун жеңиш, майлуу сүттүү болсун, артынан дагы көптөгөн медалдарды алып келсин. Тогуз корголду канча жаштан бери ойнойсуз? 8-классынан бери. Ошондо канча жыл болду? Жалпы сан 8 жыл. Мындай профессионал болуп ушундай жеңиштерге жетиш үчүн канча убакыт талап кылынат да? Ушундай ийгилик болуш үчүн. Мыкты үйрөнүүгө канча убакыт кетет дегеним го. Ошондой эмгектениш керек да. Күнүнө 2-3 сааттан даярданыш керек. Анан көптөгөн чемпионаттарга катышыш керек. Жакшы. Канча атандаш менен ушундай азыр жеңиште ойнодуңуз? 8. Эң сонун мага үйрөтүп атат азыр Белек. Ар бир чанакчага 9дан салынат экен, 9дан салынат. Анан жүрүш баягы чучугулак менен кайсыл тарап ойносо, ошол тараптан кайсыл чанактагы жуп болсо, ошону алабыз, туурабы? Мен мисалы үчүн азыр кайсынан алышым керек? Үйрөтсөңүз, мисалы 9ду алсам болобу? Азыр 9 алсаңыз болот. Бул жактарыма жуп болуп турат да, сиз 9ду. Тактыгын алышым керек болобу ошондо? Жупту да өзүңүз ачып кетпешиңиз керек да бул. Мага бирди калтырам кайрадан, Саната, биз агайлар менен сөздү уланта бериңиз, биз болсо оюнду улагыча биз дагы өзүбүздүн сөзүбүздүн төркүнүн баштайлы. Айтсаңыз агай, деги эле федерациянын иши кандай болуп атат? Мындай чемпионаттыктарга камылга көрүү, деги эле окуучуларга стимул берүү жаатында. Федерациядан мындай азыр мен федерацияны тапшырганыма 2 жылдан ашып баратат. Мен өзүм бир 20 жылдан ашык федерацияны жетектедим. Азыр Камчыбек Касымов, Нурияның жубайы федерацияны жетектеп башкарып келе жатат. Мен кеткенден кийин тогуз корголдун иши оңолду десем болот. Мен тормуз болуп атсам керек. Абдан жакшы иштеп атышат. Сиз айтып берсеңиз. Федерациянын иши тууралуу. Федерациянын иши ушу азыркы учурда аябай улуттук өзгөчө бул жылы тарых жана маданият жылына арналып, ошол тарыхка көбүрөөк көңүл буруп, бул эми биздин тарыхый баягы оюндарыбыздын бири болгондуктан тогуз коргол ошонун ичинде баягы улуттук оюндардын көп түрүнө өкмөт тарабынан аябай чоң көңүл бурулуп атат. Ошол эле алкакта баягы тарых жана маданият жылына арналып, быйылкы жыл дагы көчмөндөр жылы болуп калбадыбы. Ошонун негизинде быйылкы жылкы жумуштарыбыз баягы аябай жогорку деңгээлде өсүп атат. Оюнчуларыбыз дагы көчмөндөргө катышсак экен, ушул чемпионаттарга катышалы, ушу тарыхта калалы деген мааниде абдан көп иштерди алып барышып, абдан аракет кылып, күчтүү жакшы оюндар болуп атат. Деги эле мына ушул көчмөндөр цивилизациясын карай турган болсок, тарыхыбызда байыртыдан бери улуттук оюн катары математикалык, логикалык күчтүү сынай турган оюн деп берилип келет эмеспи? Ал эми менин билишимче тогуз корголдун жигердүү кыргыз окуучуларына киргизип ойнотулганы бул Совет доорунан кийинки учурга туш келсе керек.
туура айтасыз. Тогуз корголдун мындай кыскача тарыхын айтып келгенде, ушул Совет доорунда эле 1974-жылы Тогуз корголдун мындай айтканда Кыргызстандагы атасы Өмөр Касымакунов атабыз ат башыда өз инициативасы менен, демилгеси менен ийрим ачкан. Ошондо ийрим ачып, ошо ат башынын балдарын үйрөтүп, 74-жылдан баштап мына мектепке киргизсе болот экен, шахматта Тогуз корголду үйрөтсө болот экен деген биринчи үлгүнү ошо аксакалыбыз көргөзгөн. Анан кийинчерээк 90-жылдарда жогорку окуу жайларда ачыла баштады ийримдер. Анан мектептерде ачыла баштады. Азыр ушу Кыргызстан боюнча Тогуз коргол ийрими ачылбаган мектептер аз-аз болуп калды окшойт. Баарына жете элек, бирок Кудайга шүгүр. Кызыккандардын саны арбып барат, Абдан арбыды. Мына мен эсимде бар 82-83 жылдары командага бир бала керек болчу, бир мектеп окуучусу тапчу эмеспиз, жок болчу да. Анан ошо өзүбүздүн бирөөнүн шыктуураак балдардан үйрөтүп, менин бир досум бар эле, Мурат Асаналиев, ошонун баласы Алмазды үйрөтүп алып анан командага кошуп алып барып жүрчүбүз. Азыр Бир бала болчу. Белекке суроо берейин да, белек деги эле мына ушул тогуз корголдо мыкты болуш үчүн кандай касиеттерге ээ болуш керек? Ар бир окуучу, ар бир кыргыз баласы, ар бир кыргыз кызы эле тогуз коргол ойной алабы? Сиздин оюңуз кандай? Математиканы мыкты билиш керек экенин билдим. Белек, сиз чындап эле өзүңүз. Эми эң биринчи эле кызыгуу болуш керек да бул тогуз коргол оюнуна. Кызыгып, анан ошого аракеттенсе эле болду. Эмгектин артында ийгилик болот дегендей. Сизде кызыгуу кандай пайда болду? Мен ошол жаңы школдо окуп жүргөндө тогуз коргол оюну болот экен деп, тогуз корголду балдар ойношуп аткан барып көрүп, ошол жерден кызыгып калгам да. Ошодон баштап ойноп келип атам. Жакшы. Абдисалим агай, негизи ушул тогуз корголго биз сыяктуу кызыккандар атайын ушул оюну, мисалы шахматты кенен таба алабыз, башка оюндарды кенен таба алабыз да. Ушул тогуз корголду атайын ойнош үчүн кайсыл жактан алсак болот да? Биз фасоль менен ойночу элек бала кезде. Тактаны мен 95-жылдары 1,5 миң такта жасаттым, элге бекер тараттым. Анан бир 3-4 жылдан бери Мурат Кийизбаев деген жигит пластмассадан бир жакшы такта жасатты. Сатып алса болот, көп эле жерден табылат. Жакшы. Белек айтсаңыз, атаандаштардын эң күчтүүсү ким болду? Сиз менен аз жерден ушу сыйлыкты алып коя жастагандар кайсыл жактан келди? Ал жерде атаандаштар бардыгы эле күчтүү болду. Ал жерде мындай слабый ойноду дегендер жок. Бул чемпионат Кыргызстанда, Кыргызстандын ар бир мен мыктымын дегендер ал жерге барып катышты. Эсептен адашып калып, кокустук болуп жеңилип калуу да мүмкүнбү? Ооба, мүмкүн. Эми ойноп утуп атам деп кичине сүйүнүп кетсе да утулуп калышы мүмкүн да. Эми байкабай текеберчиликтен этет болуш керек экен. Эң сонун. Деги эле бул оюндун шахматтан айырмасы кандай? Ата-энелер мисалы үчүн эки ийрим турса, алдыда шахмат оюну жана тогуз коргол оюну турса, кандай критерийлердин негизинде тогуз корголду тандап алса болот? Мен бул сиз берген суроону үстүндө бир жок дегенде 20 жылда ойлондум. Анан ар жакта билип турам, бер жакка чыгара албай атам дегендей болду да. Шахматтан татаал экенин түшүнөм, бирок кандайча экенин кийинчерээк түшүндүм. Шахмат бул бир логикалык оюн. Шахматта бир эле логикалык чечмелөө бар. Мат коюш керек да, кандайдыр бир жолдор менен. А тогуз коргол бир логикалык оюн. Ошондо 3 бөлөк логикалык чечмелөө бар. Мына тогуз коргол билген киши башында таштарды утканды, корголду утканды аракет кылат. Андан кийин жүрүш азайтпай, атсырап калбоо деген окат бар. Андан кийин жасап жемей деген бар. Үчөөнүн логикалык чечмелөөсү такыр 3 бөлөк. Эгер тогуз корголчу корголду ойноп атып, корголду утуп, анан кой эми жүрүштү ойлоноюн деп, бир жүрүш өткөрбөй, бир жүрүш кем кылбай ошо убагында тапса, анан жана жасап жемейге дагы бир жүрүш кечиктирбей, бир жүрүш арттырбай ага жетсе, ал такыр утулбай турган оюнчу болот. Бу жерде 3 бөлөк логика бар. Ар бир логиканы бир мезгилде ойлоп туруш керек экен да, бирин артына калтырып салбастан. Жок, мен башында мисалы жана жүрүш жөнүндө ойлоп да койбойм. Башында ойноп аткандайчы. Керек жүрүштөрдө. Орто жерине келгенде тиги жасап жемей жөнүндө ойлоп койбойм. Логикасы башка да.
туура белгилейсиз. Ошо 3 бөлөк логикалык чечмелөө бар үчүн бул шахматтан кызык, шахматтан татаал. Деги эле мына ушул тогуз коргоол оюнчусун спортчу катары өнүктүрүүдө, мисалы үчүн азыр Белек биз Кытайга барат деп атабыз, ал эми башка спорттун түрүндө аны күнүгө чуркатат экен, салмагынан арылтат же салмагын коштурат дегендей машыктырып турат да. Сиздерде кандай талаптар бар? Кантип машыктырып турасыздар? Биз деле ушу спорт түрүнө байланыштуу болгондуктан жумасына бир жолу жанагы жалпы дене тарбия кылабыз. Баягы кечке эле отуруп ойной берет экен, бул оюнду кечке башы ооруйт баламдын деп ата-энелер айтат го, ошондой эмес. Бул жакта дагы дене тарбия, денени өнүктүрүп, денени чыңоо маселеси эң биринчи курчуп турат. Баягы түз отуруу, анын үстүндө ошол эле баягы дененин болгон түзүлүштөрүн чыңоо менен бирге эле акылды өстүрүү. Акыл өстүрүү. Ошондуктан бизде күн сайын саат 4-төн 6-га чейин машыгуулар болуп турат. Ал машыгууларда ар ким өзүнүн деңгээлине жараша өзгөчөлөнүп, өзүнө жараша атаандаштар тандап алып, машыгуулар өтүп турат. Орто Азия боюнча тогуз корголдун орду башка өлкөлөрдөгү айырмачылыктары, анан деги эле баягы айтып атпайсызбы, балам баш ооруйт экен деп ата-энелер айтат деп. Деги эле турмушка керектүү пайдасы ага? Турмушка керектүү пайдасы тогуз коргоол билген киши бир нерсени жасаардын алдында сөзсүз анализ жасайт, ойлонот. Баягы жети ойлоп биргес дегендей, мындай жашоодо өзгөчө мындай ойлонуп жасай турган иштерде көп катачылыктарды кетирбейт. Мен мына тогуз коргоолчу кичинекей балдарды көп көрүп жүрөм. Начар окуган балдар тогуз коргоолду үйрөнгөндөн кийин жакшы окуп кетип атат. Тогуз коргоолдо жакшы ойногон балдардын кызыл диплом менен бүтпөгөн студенттери жок. Мындай айтканда, мисалы темир көтөрүп же күрөшсөк, биз булчуңдарды гимнастика жасайбыз да. Тогуз коргоол бул мээнин гимнастикасы, акылдын гимнастикасы. Анан дагы карап көрсөңүздөр, медиктер менен каршы болбойт го. Булчуңдуу киши узак жашайбы же мээси жакшы иштеген киши узак жашайбы? Мээси жакшы иштеген киши алжыбайт, узагыраак жашайт. Биздин кесиптешибиз кайсы этапка келип утулуп атасызбы же утуп атасызбы? Кабар берсеңиз. Белекти 2 жолу утуп, 3-үнчүсүн ойноп. Биз жетишпей калдыкпы, көрбөй калдыкпы ошол менен. Жакшы экен. Бул жакта эсепти аябай так кылыш керек экен. Абдусалим агай, өзүңүз билесиз да, бул деген баягы жоокерчилик калкта, баягы аскердик тактика катары да колдонулуп жүрүлгөн да. Анан өзүңүз айткандай, кыргызда деле ойлонобу же сыртта да мисалы казак туугандар бар боордо, ушул ал жакта да эл аралык ушул бир кароо сынак кылып жүргүзгөн, алдыда мына көчмөндөр оюндары болуп атат, Кудай буйруса. Анан Белек сыяктуу ушул биздин жүзүбүздү көрсөтө турган эртең көчмөндө канча жигитибиз бар, канча кызыбыз бар? Сурооңуздун кичине казактар деп коебодуңарбы? Кичине тарых жөнүндө айтып берейин. Жана Өмөр атабыз баш болгон кыргыздын аксакалдары 70 жыл менен 80 жылдын арасында 4-өө барса 4 биринчи орунду алып Казакстанга, 5-өө барса 1-5 орунду кыргыздар алып келген. Анан казактар аябай арданып, анан жазып ойноп турган аналар эртерээк жайылтып ийди. Биз ошол жагынан кеч калдык. Мектептерге сабакка киргизди, физкультурный институттарга, факультеттерди аштырды. Ошентип алар алдыга озуп кетти да. Биздин артта калган убактыбыз ушу 85-95-жыл, даже 2000 жылдарга чейин биз артта калдык десек болот. Мунун объективдүү себеби биз көңүл бөлбөй койдук. Баалабай койдук учурунда, Анан азыр мына Кудай буйрса былтыр көчмөндөрдүн оюнда деле мурдагы жылкыда биринчи орунду биздин эле бала алмак, казактар менен бирдей упай жыйнады, коэффициент боюнча экинчи болуп калды. Анан быйыл менин оюмча ушу биздин балдар бербеш керек. Биринчи, экинчи, үчүнчүнү бербеш керек. Кызыбыз таптап туруш үчүнчү. Биринчини алды өткөндө, эмеден көчмөндөрдөн. Белекбай, машыгып туруш үчүн дайым баягы мыкты болуп туруш үчүн күнүңүздүн канча убактысын ушу тогуз коргол? Формадан кетпеш үчүн күнүгө эле ойноп турам бул тогуз корголду. Күнүгө ар кандай 2 саат, 3 сааттан. Тогуз корголдун атайын сайты бар, ошо сайтка кирип дагы ойноп турабыз. Электрондук түрүдө бар турбайбы, компьютер менен ойноп, э? Ал киши кандай ойнойт? Жок, сайттан эле сиз да кирип ойносоңуз болот, ошол жакта үйрөнүп аласызбы? Сон. Анан ушул мыкты оюнчулардын катарында сиз барсыз. Эртең кандай жыйынтык көрсөтөбүз деп турабыз көчмөндөрдө? Эми буйрса
биринчи Азияны ойдонойлу, биринчи Азияда Азия болот да буюрса. Жакшы, эң сонун. Азиядан эми казактарды алга салбай эми биз Кыргызстандын атын чыгарып биз өз кыргыздар бир алайын деп атабыз. Азыр туз деген нерсе бар турбайбы? Урматтуу эле көрүүчүлөр, туз деген бар экен. Ушул бир аз кыска түшүндүрүп берсеңиз. Мен оюнду бир аз жүрдүм. Жуп болгонду улам баягы өзүң алат экенсиң. Анан жуп кылбашы үчүн өзүңдүн ар бир оюн баягы могу кутучадагы таштарды бекитип жаап турушуң керек экен. Бул эки туз тууралуу. Бул эмне деген нерсе? Туз деген кандай түшүндүрүлөт? Бул туз ооз үйгө чыкканга болбойт. Могу сиз жүрүп атпайсызбы 9-үйдөн. Ушул мындай таштап кеткенде ушул ооз үйгө чыкканга болбойт. Анан сиз азыр бирге тузга чыкпасызбы? Мен бирге тузга чыкканга болбойт да, экөөбүз окшош үйгө тузга чыкпаш керек. Экиге чыксаңыз болот. Мен 2-ден 8ге чейин чыксам болот азыр. Бирок сиздикиндей кылып бирге чыкканга болбойт да. Мисалы бирде туз турам, азыр сиз бул жерге таш койгонго болобу? Азыр мен жүргөндө сиздин үйүңүзгө келип түшсө, анда уже бул өзүңүздүн казаныңызга келип түшөт да. Бул жерге түшкөн коргоо. Капкан турбайбы? Ооба, бул капкан деп турабыз. Эң сонун. Рахмат. Чоң рахмат. Мастер-класста калып алдык окшойт. Эми Чыңгыз мындан кийин үйүнө барып кошуна кичинекей балдарга үйрөтүп баштайт. Келип бергендериңиздерге чоң рахмат. Ийгиликтер коштосун. Ар дайым жеңиштин үстүндө жүрөбүз, сиздер бар болсоңуздар деген тилегибиз бар.